Ошентип мисирликтер алардын артынан кууп жөнөштү. Фараондун арабаларын тарткан аттар, атчандар, жөө аскерлер аларды деңиздин жанындагы Баал-Сыпондун алдындагы Пи-Ахроттун жанында жайланышкан жеринде кууп жетишти. Фараон жакындап калганда, Исраил уулдары артын карашса, мисирликтер кууп келе жатышыптыр. Ошондо алар аябай коркуп кетип, Теңирге боздоп кайрылышты. Анан Мусага: "Сен бизди чөлдө өлтүргөн алып келдиң беле? Мисирде бизге көрүстөн жокпу? Бизди Мисирден алып чыгып кыларың ушул беле? Биз сага бизди жайыбызга кой, мисирликтерге иштей берели деп айткан жок белек? Чөлдө өлгөнчө мисирликтерге кул болгонубуз жакшы эмес беле?" дешти. Ошондо Муса элге кайрылып: "Коркпогула, чыдап турсаңар, Теңир бүгүн силерди кандай куткарып аларын өз көзүңөр менен көрөсүңөр. Бүгүн силер көрүп турган мисирликтерди мындан кийин түбөлүккө көрбөйсүңөр. Силер үчүн Теңир күрөшөт, силер болсо тынчсызданбагыла" деди.